Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин өзөктүү маселе программасы улантат. Студияда мен Мерим Сырдыбаева. Саламатсыздарбы. Март айы ортолуп, республикада күн жылып, күз-кыш мезгили жыйынтыкталар алдында турат. Биз бүгүнкү программада мына ушул күз-кыш мезгилинде өлкөнү электр жарыгы менен камсыздоо иштеринин жүрүшү тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн студиябызга Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун Чүй филиалынын директору Талайбек Ибраевди чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Талайбек Омукеевич, мына жогоруда айтылгандай эле күз-кыш мезгили жыйынтыкталар алдында турат. Айтсаңыз, быйылкы кыш мезгили Чүй облусу менен Борбор калаанын энергетиктери үчүн кандай болду? Быйылкы кыш, өзүңөр билесиңер, элибиздин баары эле башынан өткөрдү болуш керек. Мындай кыш болгон эмес. Быйылкы кыш жылуу өттү, бизге дагы чоң жардамы тийди. Бирок өзүңөр билгендей, биз бул эменин сабатты 2017 жылды кышын көргөнбүз. Катуу суук 30 градуска чейин чыкканда. Ошол убактагы биздин көмөк чордондор, аба линияларындагы болгон авариялар, өчүрүүлөрдөн ошонун кесепетинен ошол жылдар менен эле иштеп келатабыз. Эми быйылкы жыл эң эле ушу Бишкек шаарында бир суугу болгон суук бир 10-11 градуска чейин эле барды окшойт дейм да. Ошон үчүн Кудайым буйрса, эч кандай авариялык өчүрүүлөр болгон жок. Кудай буйрса, учуроо болгон жок. Үзгүлтүккө учуроо болгон жок. Анткени мен ойлоп кетем, биздин ушул Чүй жогорку чыңалуу кызматкерлеринин тарабынан жакшы бир анализ жүргүзүлгөн да кыштын астында. Ошол иштер аткарылды. Чүй облусу менен Борбор калаанын калкын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн алдын ала кандай иш-чаралар жүргүзүлдү, кандай эскирген жабдыктар алмаштырылды? Канча каражат сарпталды бул ишке? Биз 2 жылдан бери эле аябай чоң чараларды көрүп атабыз да. Эми элибизде эле сезип атса керек, баягыдай көп убакытка өчүрүүлөр мындай жок эсеге чыгып баратат. Анткени себеби биз ошол ар бир нерсенин ошол авариялык өчүрүүлөрдүн мындайча айтканда диагнозун коюш керек да. Эмне себептен бул көп өчүрүүлөр болгон деп. Биринчи себептен бул аба чубалгыларында болгон bizde. Bizde 1742 километр аба чубалгысы бар, Чүй областы. Биз ушу тетиге Төө Ашуудан баштап Кемин району Кубакынын белине чейин тейлейбиз да аба чубалгыларын. Ошол жерде көбүнчө өзүңөр билесиңер, bizde азыр 56 эң жаңысы бир 40 жыл, калгандары 56 жыл болгон жана изоляторлор бар болчу, фарфоровый изоляторлор. Ошолордон көп кетчү. Анын үстүнө кичинекей бир мүчүлүштүк болуп бир өчүрүүлөр болсо, андан көрүнбөй калчу да мындай. Жерден туруп карашат да балдар. Ошон үчүн жылдан жылга мына 3 жылдан бери биз Кудайым буйрса жылына 24-25 миң изолятор алмаштырып келатабыз да. Былтыр ушу 24.800 изолятор алмаштырганбыз. Мурдагы жылы 25 миң. Быйылкы жылга мына уже 1-марттан баштап 25 миң изолятор алмаштырып атабыз да. Ошону менен бирге ошол аба чубалгыларында өчүрүүлөр көп болгон, ошонун азайып атканы ошол себептен болуп атат да. Андан тышкары биз көп 53 подстанцияны тейлейбиз. Ошол подстанциянын 53 подстанциянын 2 500 киловольттук подстанция, 5 220, калганы 110 киловольттук подстанцияларда. Эми бул өзү Чүй областы, анан Бишкек шаарынын бүт электр энергия менен токтогул. Убактылуу өчүрүүлөр болдубу? Убактылуу өчүрүүлөр болгон жок. Бизде эме деп коет, АП успешно дейт. То есть өчөт, анан кайра күйөт да, бир минутага жетпей эле. Ошондойлор болду. Анткени ар кандай мүчүлүштүр аба ырайына тийиштүү болуп атат. Бирок бул суроону берген себеби биздин каналга, бизде элдик репортер деген рубрика бар, билесиз, Ала Тоо 24 каналында, КТРКда. Мына ошол каналга Ала Тоо жаңы конуштарынан билдирүүлөр келип атты да, эмне себептен убактылуу өчүрүүлөр болуп атат. Эртең менен 9-да өчөт, кечки 5ке чейин жарык жок дегенчи. Бул эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Бул биздин кардарларыбыз да түшүнсө болот. Анткени биз мындай да, бул бир күн эле болгон эмес, туруктуу ушундай. Бизде мындай да, биз Токтогул кесинен чыгып келген электр энергияны 500 киловольт подстанцияга кабыл алып туруп, анан 220га беребиз да, анан 220, 110, анан 110дон анан распред компанияларга бере баштайт. Алар 35 киловольттук подстанцияны кабыл алат, андан кийин 10 киловольттук, анан 0,4ке айлантып, анан элге жеткирип берет. Но биздин чоң подстанцияларда
андай эртең менен кечке чейин өчүрүүлөр такыр болгон жок. Эми Майда ал ошол чакан подстанцияларда подстанцияларда болушу мүмкүн, распред компания подстанция болушу. Аларда ошол убакта мисалы үчүн ар кандай болуп калсын, бир көчөгө кошумча мына кыш келгенде өзүңөр көрүп атпайсыңар, нагрузка башталганда бир көчөгө ошол трансформатор бөлүштүрүп жаңы трансформатор коюшат. Алда убакыт алат, бир 7-8 саат убакыт алат. Ошол убакта өчүрүүлөр болгон. Бирок авариялык үчүн анткени биз бул распред компания Север Электро менен тыкан иштейбиз. Күнүгө WhatsApp менен информация берип турабыз бирибизге. Силерде кандай өчүрүү болду, кай жерде болот. Анан Север Электронун бир иштеген жакшы эмелери бар, үлгүлөрү бар. Булар күнүгө эмеге, интернетке, телевидение, радиого чыгарып турат да ошол. Ошондой эле өчүрүүлөр болсо, бирок алар өчүрүүлөр аны өзүбүз өчүрүп, өзүбүз күйгүзүп атпайлыбы? Авариялык өчүрүүлөр болгон жок. Жакшы. Өзү баарыбызга белгилүү болгондой, жыл өткөн сайын Бишкек шаарынын аймагы улам кеңеүүдө, жаңы конуштар түшүп, жаңы турак жайлар салынып, ошол эле учурда баягы трансформатор маселеси, бир эле трансформаторго 2-3 көчө баягы туташкан учурлар бар да. Мына ушул маселелерди чечүү жолдору каралып атабы? Сөзсүз түрдө, мына мисалы былтыркы жылды эле алсак, бизде мен айтып атпайм, Чүй областын эметебиз деп. Ылдый жакта Грозь деген айылда бизде Берлик деген подстанция бар. Ошол жерде 1,8 мегаватт кыш келгенден баштап, мына декабрь баштап 1,8 мегаватт дефицит болду да. То есть жетишпестик болду. Ошонун чарасын кантип көрдүк? Эми өчүрүп баягыдай ограничение кылган бизде андай мүмкүнчүлүк болбойт эч качан. Ошон үчүн ошол жерге биз 3-чү трансформаторду алып барып койдук да. Мына ошону эле быйыл кыштан өткөндөн кийин ошол жерге азыр ошол жердин 6300 мегавольт амперлик трансформаторду азыр 10 миңге алмаштырган атабыз. Мына мисалы үчүн аэропорт Манас бизге өзүнүн биздин подстанцияда 16 миңдик трансформаторду коюп атат. Ошо 10 миңди алып барып ошол жака коебуз. Ушинтип биринин аркасынан бир трансформатор сатып алсак, каскадный методдон кайра азырактарын көбөйтүп, чоңойтуп баягы кыштын убагында көрүп алдык да, анализ кылып. Ушул трансформаторлор баягы насыя каражаттардын эсебинен алынып атабы, же болбосо өзүңүздөрдүн күчүңүздөр? Жок, биз мисалы үчүн өзүбүз улуттук электр тармактары, мисалы үчүн Чүй областы боюнча биз насыя албаганыбыз 5 жылдан ашык өтүп кетти. Анткени да, былтыр мурдагы жылы биз Азиатский банк развитиядан насыя алганбыз, анысын бүтүрүп полностью эмени контрактты жаптык. Анан Исламский банк развитиядан алганбыз акча, финансы, ошолордун баарын жаптык. Биз уже 5 жылдан ашып калды, биз насыя алган жокпуз. Бунун баары тең өзүбүздүн ошол улуттук электр тармактарынын өзүнүн эсебинен болуп атат. Мен жана айтып аткан трансформаторлор, изоляторлор, трансформатор напряжения, трансформатор тока, ошонун баары тең май сатып алабыз жылыга бизчи. Ошонун баары тең өзүбүздүн эсебибизден куруп атабыз да. Мына азыр өлкө боюнча баягы жарандардын баардыгы ишембилик жүргүзүп, жерлерде баягы тазалык иштери жүрүп жатат да. Мына ошол эле тазаланган таштандыларды айрым учурларда бизкилер баягы чырпык, анча-мынча майда чүйдө таштанды, жалбырактарды өрттөгөн учурлар болот. Бул сиздердин ишиңиздерге бул көрүнүш кандай таасирин берет? Жарандарга кандай кайрылуу жасайт элеңиз? Сиздер билесиңер, эми бүт Кыргызстан биздин мамлекет боюнча 3 айлык ишембилик жарыялабадыбы? Биздин премьер-министрибиздин приказы боюнча ишембилик азыркы жерде бүт бардык жерде ушул тазалоо иштери жүрүп атат да. Ошону менен бирге талааларда, абиздин линиянын баары тең ушу талааларда өтөт да. Ошол жерде арыктын жээгинен өткөн камыштарды жагып атат. Бир жерде жалбырак чогултуруп жагып салып атат. Линиянын астында да. Эгерде эми линиядан алыс жакса проблема жок. Линиянын астында жакканда ошол жерде түтүн менен абанын ортосунда ионизация пайда болот да. Анан ал как электрический проводник болуп, бизде сразу эле аба чубалгылар өчүп калат. Ал өчкөндө өзүңөр билесиңер, мен айтып атпаймынбы, биздин бир подстанциядан, 110 подстанциясынан, мисалы үчүн эгерде 110, ал бир район электроэнергия алат. Мисалы үчүн ошол эле Московский район, же Панфиловский райондун баары өчүп калып атпайбы? Ошол себептен кандай? Ошол себептен мен азыр ушу силердин телевидение менен колдонуп, мүмкүнчүлүктөн колдонуп ушу кайрылып кетет элем да. Анткени биздин обл администрациясы, район администрациясы, айыл өкмөттөр менен кат жазышып, алар бизге жардам берели деп атат. Бирок
ар бир фермердин же болбосо ар бир крестьянский хозяйство менен жумуш жүргүзө албайт экен да. Ошону менен бирге бизге даже пожарниктер жардам берип атат. Чыгып өчүргөнгөчү. Рахмат, тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада күз-кыш мезгилинде өлкөнү электр жарыгы менен камсыздоо иштеринин жүрүшү тууралуу маек курдук. Бүгүн бизде студияда конокто Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун Чүй филиалынын директору Талабек Ибраев болду. Сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар.